Саламатсыздарбы? Эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Асат Туратуулу. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Биздин университетке алыскы Баткен жергесинен орто мектептин окуучулары келишип, университет тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болушту. Биздин окуу жайдын студенттери Кыргызстандагы Жайка ассоциациясынын кызматкерлери менен жолугушуп, бул уюмдун атайын программалары боюнча маалымат алышты. Эл аралык USAID программасынын бизнести пландоо жана чарбаны башкаруу долбоорунун алкагында атайын адис Корин Кватерман тренинг өтүп жатат. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери Кара Суу районуна барып, кесипке багыттоо иштерин жүргүзүштү. Жазгы тазалоо иштери башталып, биздин окуу жайдын айланасындагы ар кандай ашча нерселерден арылып, айланасына бак-дарактар тигилди. Тамашоо лигасынын 8-сезонунун чемпиону Ак Калпак кубогунун 2 жолку чемпиону Универсал командасы өнөрлөрүн Каракылжа жергесинде тартуулашты. Биздин окуу жайдын жалпы жамааты Нооруз майрамын тосуп, биргеликте сүмөлөк кайнатышты. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түзмөкчү, биз менен болуңуздар. Ош технологиялык университети Кыргызстандын түштүк аймагындагы техникалык жана технологиялык багыттагы адистерди даярдаган бирден-бир жалгыз окуу жай. Университеттин тарыхы 1963-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Ош шаарында өлкөбүздүн түштүк аймагындагы жаштарды техникалык билимге тартуу максатында атайын бир бөлүм болуп ачылуу менен башталган. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери мамлекетибиздин эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген кадрлар даярдап берди. Бүгүнкү күндө эл арасындагы кадыр баркын жоготпой жогорку окуу жай катары жаштардын билим алуучу ордосуна айланып барат. Университеттин материалдык техникалык базасы менен кеңири таанышып, окуу жай жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу максатында алыскы Баткен жергесинен орто мектептердин окуучулары келишти. Окуучулар алгач окуу жайдын ар бир лабораториялык кабинеттери, лекциялык залдар, электрондук китепканалар, заманбап курулган китепкана менен таанышып чыгышты. Аларды коштоп жүргөн университеттин ар бир окутуучусу ар биринин кызыккан сурооторуна жооп беришти. Бир күндүк маалымат алуу иретиндеги кыдыруудан соң окуучулар университет тууралуу жакшы ойлорун билдиришти. Кыргызстандагы Жайка уюму эки өлкөнүн ортосундагы байланышты чыңдоо максатында түзүлгөн. Бул уюмдун өкүлдөрү Оштунун жалпы студенттери менен жолугушуп, уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Кыргызстандагы Жайка ассоциациясы Күнчыгыш өлкөсү болгон Япония менен биргеликте ар кандай долбоорлорду, программаларды ишке ашыруу үчүн түзүлгөн. Бул бирикмеде биздин өлкө менен Япония мамлекетинин ишкерликке кызыккан, бизнестин чөйрөсүндөгү ар кандай кубулуштарды ишке ашыруу менен адамдардын жашоосун жакшы жакка буруу, келечек ээлери болгон жаштарды ишкерликте колдоону максат кылган ар кандай долбоорлор ишке ашырылып, адамдардын жашоосуна тартууланат. Бул ассоциациянын Кыргызстандагы өкүлдөрү биздин университеттин студенттери менен жолугуш өткөрүштү. Эми Кудайга шүгүр, биз ушундай мүмкүнчүлүк болду, чет мамлекетке чыгып барып келдик, Японияны көрүп келдик. Анан ошол тажрыйбабызды силерге да айтсак, бул эмне деген мамлекет, эмне үчүн Японияны деп биз таныганбыз, Японияда эмне өзгөчөлүгү бар, ошол жөнүндө силерге айтып берсек, балким силер да ошо Япония менен кызыгып, балким сиз ошо бүгүн силер окуган кесип менен ошо мен да Японияга барып келейин, Японияда окуп, тажрыйбаны алып туруп, кайра Кыргызстанга келип туруп кызмат кылайын деп, балким силерде ошондой ой пайда болуп калат. Жайка уюмунун негизги иш-аракеттери бизнес чөйрөсүндө ийгиликке умтулган жаштарды колдоого багытталган. Ошол эле учурда биринчи кезекте сөзсүз бир максатты так коюп, ошол багыт менен гана кетүүнү каалагандарды өздөрүнүн программалары аркылуу алгач окутууга чакырып, тил үйрөтүп, ошол эле учурда Япониядагы ишкердүүлүк менен кеңири тааныштырып чыгышат. Мындан сырткары эки өлкөнүн ортосундагы бизнес багыты боюнча түзүлгөн келишимдерге ылайык аларды кандайдыр бир деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылууга аракет жасашат. Бул нерсе үчүн биринчи кезекте адамдын өзүнүн аракети жана каалоосу болуусу зарыл. Биздин ассоциациянын девизы деп коебуз, обычная дорога иди необычно. Ушул жөнөкөй эле өзүбүздүн турмушубузда басып өткөн жолубузду деле ар ким ар кандай базат, туурабы? Бирок ошол жөнөкөй жолубузду дагы турмушубузда дагы бир мазмунду өтүп, ошол натыйжалуу өтүп, бир кандай бир пайдалуу жаныбызда жашап аткан адамдарга да өзүбүзгө дагы пайдалуу мазмунду турмуш сүрүшүбүз керек деген мааниде ушундай биздин девизибиз. Белгилүү бир багытты тандап, келечекте бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетишем деп, заман талабы менен билим алууга жана жашоого умтулган жаштар арабызда аз эмес. Алар үчүн бүгүнкү бир күндүк маалымат берүү жыйыны аз да болсо өздөрү умтулган максаттарга багыт бере алды. Бул иш-чараны Ош технологиялык университети Жайка ассоциациясы жана ошондой эле экономика жана башкаруу факультетинин бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан уюштурулду. Конокто Бишкектен келген Жайка ассоциациясынын
вице-президенти баш болгон Кадырбаев, Улук агайлар конокто болуп кетишти. Алардын келишинин негизги себеби студенттерге мен жана профессионализм деген темада кеңири маалымат берүү болду. Ошондой эле студенттер менен кеңири маалымат алышып, суроо жооп иретинде дагы аябай жакшы өз пикирлерин калтырып кетишти. Чындыгында күн өткөн сайын коом өзгөрүп, кечеги күндөн бүгүнкүсү, бүгүнкүдөн эртеңкиси өз деңгээлинде башкача жаңылануунун доору болуп жатат. Ошондуктан өз өлкөбүздүн келечек муундарын татыктуу тарбиялап жана аларга талап кылган билимди берүүбүз зарыл. Окуу жайдын эл аралык байланыштар борбору бир нече жылдан бери биздин окуу жай менен башка өлкөлөрдүн ортосунда байланышты чыңдоо максатында иш алып барат. Бул борбор ачылган күндөн тарта билим берүү, кадр даярдоо багытындагы бир топ долбоорлор ишке ашырылып, университет бир нече чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен келишим түзө алды. Ал түзүлгөн келишимдердин негизинде башка өлкөлөргө барып окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алган студенттерибиз көп. Андан сырткары билимин өркүндөтүп, тажрыйба топтоого жетишкен окутуучуларыбыз да аз эмес. Бир эле убакта башка өлкөлөрдүн билим берүү стандартын колдонууга да кеңири мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Аталган борбор тарабынан окуу жайга USAID программасынын бизнести пландоо жана чарбаны башкаруу боюнча адиси Корин Кватарман атайын иш сапар менен келип студенттерге тренинг өткөрүүдө. Бул иш-чара 2 жумага созулуп, кичи бизнести пландоо боюнча сабак өтүлөт. Өтүлүп жаткан сабактар бүгүнкү күндүн талабына ылайык адамдар арасында исмердүүлүктүн эң кеңири жайылган түрү, кичи бизнести уюштуруу, аны өнүктүрүү жана адамдарга келтирген пайдасы тууралуу кеңири сөз болууда. Лектордун айтымында ар бир ишти баштаганда сөзсүз түрдө пландоо бир багытты тандап алып, ошол багыттын үстүндө тынымсыз аракет кылуу керек. Ошондо гана максатка умтулган ар бир адам көздөгөн максатына сөзсүз жетет. Биздин эжеке абдан жакшы өтөт экен сабактарды, бизге абдан кызыктуу болуп атат. Бизге негизинен англисче сүйлөп берип атат, переводчик которуп, бизге абдан кызыктуу жана түшүнүктүү болуп атат. Биз bundan абдан кубанычтабыз. Биздин университет жарым кылымдан ашуун убакыттан бери республикадагы чоң жогорку окуу жайлардын катарынан орун алып, абройлуу окуу жайларга айланды. Бүгүнкү күндө окуу жайдын кесипке багыттоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө билимге умтулган жаштар өздөрүнө керектүү адистикти мамлекетибиздеги орто жана жогорку окуу жайлардан ала алышат. Алардын катарын техника жана технология багытындагы адистер даярдоочу Ош технологиялык университети толуктайт. Ош технологиялык университеттин кесипке багыттоо борборунун кызматкерлери кабыл алуу комиссиясы менен биргеликте кесипке багыттоо иш-чараларын жүргүзүү максатында Кара Суу районунун орто мектептерине барышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө эң негизги маселе болгон жалпы республикалык тестирлөө тууралуу маалыматтар берилди. Мына жалпы республикалык тестти тапшырып атканда, мына азыр 6-марттан 6-апрелге чейинки боло турган регистрацияда сөзсүз түрдө силер катталышыңар керек. Эгерде кайсы окуу жайга тапшырган десеңиздер дагы кошумча сөзсүз түрдө физика, математика, химия, биология деген предметтерди кошо тапшырышыңыздар керек. Мына жалпы республикалык тестке катышпай калган же болсо кирбей калган студенттер үчүн дагы атайын тесттин оертисиз кабыл ала турган адистиктерибиз бар. Азыр агай өзү адистиги боюнча айтып берет. Андан сырткары графикалык дизайн, интерьер жабдыктары деген ОЕРТте кабыл ала турган атайын адистерибиз бар. Жаштарды коомчулукка аралаштырып, алардын келечекте билимдүү, коомго толук калыптанган инсан катары тарбиялоодо ата-эне тарбиясынан сырткары орто мектеп, орто жана жогорку окуу жайлары негизги орунда турат. Башталгыч жалпы орто билимди мектептен алган болсо, кесипти жана адистик билимди окуу жайлардан алат. Чындыгында күн өткөн сайын жаңы техниканын, технологиянын пайда болушу учурдагы муундун ар биринен кылдат мамилени талап кылууда. Ошондуктан кесип тандоодо ар бир жаш муун туура кадамдарды жасоосу шарт. Биз азыркы мезгилде тандаган кайсы окууга барасыңыз, же мед, же пет дейсиңер. Андан башка бир дагы адистик жок сыяктуу. Муну көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө канча адистик менен тааныш болгон. Ушул адистиктердин арасында биз кечээ күндө мектептин шаарга долбоор жазып, проект түзүү боюнча адис издеп, Оштон 4 гана бар экен. Ошол 4-ünө жалдап, аябай кыйналдык. Бүгүнкү күндө бул адистиктерди биз баалабайт экенбиз. Эгерде билип, баалап өзүңөргө ылайыктуу кандап барсаңар, силердин келечегиңер алдыда. Бул адистиктерден көп жакшы ийгиликтерди табасыңар. Окуучуларга жагымдуу маанай тартуулоо максатында Ош технологиялык университетинин жеңил өнөр жай кафедрасынын жалпы жамааты жана студенттери тарабынан даярдалган кийимдер коллекциясы көргөзүлүп, шаңдуу жаңырган музыканын коштоосунда бийлер тартууланды.
санап өнүгүп бара жаткан өндүрүштүн тармактарынан кабардар кылып, аларда адам баласынын жашоо турмушун аралаштыруудагы ыкмаларды жаштарга үйрөтүү бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп эсептелет. Мектепти бүтүрүп жаткан ар бир окуучунун алдында кайсы кесипти тандасам деген олуттуу маселе турат. Ааламдаш алкагында бара жаткан мамлекетибиз үчүн келечек муундардын заман талабына ылайык билим алуусу талап кылынат. Ошондуктан аларга ар бир тармактагы адистер тууралуу маалымат берүү зарыл. Азыр сиздер окууну бүтүп 9 классты, 11 классты бүтүп көпчүлүгүңүздөр ушу негизги эле азыр өзүңүздөрдүн оюңуздарда, кыялыңыздарда ушу кайсы окуу жайга барсам, ким болсом деген ой баарыңарда эле болуп атса керек азыр. Атаңар бир окуу жайды айтса, бул окуу окуйсуң десе, апаңар бир окууну айтып, мунуга окуйсуң балам же кызым деп, өзүңөр бир башка окуу окууңар келип, азыр бир оор убакыт болуп атат да сиздерде кесип тандоо. Себеби бул кесип, кандай кесип тандаганың, ким болоруң, бул турмуштагы кийинки сенин ордуң, ошол кийин сен кантип кандай адам болосуң, ошонун баары ушул азыркы силердин кесип тандаганыңардан зависит этет, ушуга байланыштуу. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан алгачкы жылдарында базар экономикасы күч алып, соода тармагы кеңири жолго коюлган. Ошону менен катар убакыттын өтүшү менен өлкөбүз тигүү өндүрүшүн өнүктүрүп, мамлекетибиздин тигүү секторунан жаралган кийимдер азыр КМШ мамлекеттеринин көпчүлүгүн тейлеп калды. Ошондуктан биздин окуу жай даярдап жаткан жеңил өнөр жай технологиясы багытындагы адистер өз учурунун талап кылынган адистери болуп саналат. Ар бир кесип ардактуу кыздар, кесипти туура тандасаңар, кийинки өзүңөрдүн келечегиңер дагы ошол кесибиңерге ылайык жакшы жыйынтыгын берет деп ойлойм. Себеби кесип силердин өзүңөргө жагыш келген, тандаган кесибиңер, ошол кесип боюнча силер өмүр бою ошол алектенесиңер да, мындай үйдүн андан башкадан сырткы жумуштар. Ошондуктан кесипти туура тандоо силердин бул азыркы маселелердин бири деп эсептейм да, оор маселе. Мына азыркы Кыргызстанда көбүнчө баягы ушул биздин тармак боюнча талап күчтүү болуп атат экен да, баягы тигүү цехтери көп азыр бизде. Бир-бир дизайнерлерибиз чыгып атат, алардын коллекциялары чыгып, башка чет мамлекеттерге да катышып, ал жерден байгелүү орундарды ээлеп келгенге да жетишип, өмүрү жакшы эле деп атат да. Тигүү өндүрүшү менен катар учурда кыргыз улуттук колоритке басым жасаган дизайндагы кийимдерге талап күч болууда. Биздин студенттердин колдорунан жаралган этно стилдеги кийимдер көпчүлүктү кайдыгер калтырбады. Кесипти жаңылбай тандап, аны өзүнүн келечек жашоосунда пайдалана билүү ар бир адамдын негизги милдети. Кимдин эмнеге кызыгып, кайсы ык жөндөмгө ээ экендиги жаш күнүнөн эле билинет. Кесип тандоодо туура багытты берүү менен келечек муундардын жаркын жашоосун камсыз кылган болобуз. Бир гана биз жашоодо биз мына кыздар, келечектеги энелер, келечектеги апаларыбыз, биз кайсы кесиптин ээси болбойлу, мына бүгүнкү көргөн, уккан нерселерибиздин баардыгын өзүбүзгө биз кабыл алышыбыз керек. Биз эгерде бул эң туура багыт менен келишкен бүгүнкү биздин кесипке багыт берүүчүлөр, бул бир гана ушул кесипти тандагыла деген ойдон алыс болушубуз керек балдар. Биз кайсы кесиптин ээси болсок дагы мына ушул бүгүнкү көргөн аял кишиге, энеге багыт бере турган тигүүчүлүк кесиби бизде сөзсүз жашообузда эң жакшы ийгиликтерге жеткизе турган өнөр. Мына ушул нерсени силер жерге таштабайт деп биз силерге чоң ишеним көрсөтүп келебиз.
Чындыгында адамзат жашоосундагы ар тараптуу өндүрүштүк кыймылдарга чам болбосун, коомдун ар кайсы кырдаалында, ар кайсы мезгилинде да сөзсүз түрдө билимдүүлүктү талап кылат. Ошондуктан келечекте өлкөбүздүн өнүгүшү менен өзүбүздүн жашообузду камсыз кылууга аракеттенүүбүз зарыл. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2017 жылы ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялангандыгына ылайык жер-жерлерде ар кандай иш-чаралар уюштурулууда. Ыйман, адеп жана маданият жылына карата Ош технологиялык университетинде тазалоо жана жашылдандыруу иштери башталды. Бул өткөрүлгөн ишембелик биринчи этабы болуп саналат. Мындан ары да этап менен университеттин айланасын тазалоо, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп турат. Студенттер тарабынан айланадагы ар кандай ашча өскөн чөптөр тазаланды. Кыргызстандын эң кооз жерлеринен алынып келинген арча, карагайлардын түрлөрү эгилди. Мындан сырткары окуу жайга кооздук тартуулап, көрк берип туруу максатында ар кандай гүлдөрдүн да көчөттөрү отургузулду. Мындай аракеттин аркасында окуу жай алыстан келген адамдарга эстетикалык рахат тартуулап, аларды кайдыгер калтырбаган күчкө ээ болуп, өзгөчө таасир калтырат. Жыл сайын ар кандай бак-дарактардын түрлөрүн тандап, аларды отургузуу иштери окуу жайдын жетекчилиги тарабынан колдоого алынып, технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жалпы жамааты жана студенттери тарабынан ишке ашырылат. Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилинин ролун жогорулатуу максатында тамошо долбоору ишке ашырылып келет. Бул долбоордун алкагында өз өнөрлөрүн элге тартуулап келе жатышкан универсал командасы биздин окуу жайдын курама командасы болуп эсептелинет. Универсал командасы Каракулжа жергесиндеги мектеп окуучуларына өз өнөрлөрүн тартуулап келишти. Бул тууралуу кийинки материалда. Өздөрүнүн мыкты өнөрлөрү менен эл оозуна алынып бара жаткан универсал КВН командасынын тамашаларына күбө болуу үчүн Каракулжа айылдык маданият үйүнө жалаң жаштар келишти. Алардын басымдуу бөлүгү бүгүн эртең мектепти аяктап белгилүү бир адистиктин ээси болууну максат кылган бүтүрүүчүлөр. Алгач Ош технологиялык университетине барган агайлар тарабынан окуу жай тууралуу маалыматтар берилди. Сиздер мүмкүн болушунча жакшы тапшырган аракетиңизден көбүнчө математика, физика багытында кошумча тапшырган аракетиңизден көпчүлүк нерсе аракеттин 99,9% сиздерден көз карап. Өзүңүздөр даярданып, өзүңүздөр тапшырсаңыздар, калган ийгилик пешене жолу болуп кетти, боп кетиптир дегенде калганы 1% ошо жагы калганы 99% сиздердин аракетиңиз. Каракулжа районунун райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, окуучуларга кесиптик маалыматтарды берүүгө шарт түзүп берди. Ошол эле учурда окуучуларды кесипке багыттоодогу аракеттери үчүн Ош технологиялык университетинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдирди. Биринчиден чоң рахмат. Анан азыр мына урматтуу биздин окуучулар, биздин бүтүрүүчүлөр, мына мен азыр сыймыктан толкунданып отурам. Ушул агайлар бардык ушу Каракулжадан, карындаштарыбыз Каракулжадан экенине сыймыктанып отурабыз. Ошодон улам болсо керек да. Анткени дагы өзүбүздүн жерге барып, бүтүрүүчүлөрдү ушул окуу жайга тартып, ошол жерден өздөрү жогоруда айткандай, билим жагынан дагы, маданият жагынан дагы, спорт жагынан дагы дегендей ар тармакта жаштарды багытта өстүрүп, ушу жогорку интеллектуалдык өзүбүздүн инилерибизди, карындаштарыбызды тарбиялап билим берейин деген максатта келип отурушат. Ошондуктан мен сиздерге бардыгыңыздарга мен өзүм атыман райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Ош технологиялык университети менен өз учурунда тыгыз байланышып, билим берүүдөгү маселелерди чечүүгө активдүү катышкандыгы үчүн Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына Ош технологиялык университетинин жетекчилиги тарабынан ыраазычылык кат тапшырылды. Окуу жай менен дайыма тыгыз кызматташта болуп, биздин окуу жайыбыздын өнүгүүсүнө терең салымыңызды кошуп келгениңиз үчүн деп ыраазычылык кат даярдалган Каракулжа райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыкадыров Абдыразул Бектебировичке ыраазычылык кат берди. Кол чапыңыздар. Биздин университеттин намысын көп жылдан бери коргоп, республикалык деңгээлдеги чемпион аталган универсал командасынын жигиттеринин тамашалары кечени шаңдуу улантты. Күндүргөйгө тамашаларды баштай берген биринчи тамаша кышында баарыбыз үйүбүзгө жылытгыч буюмдар сатып алабыз. Эмелесеңиздер тили кекеш бала базардан обогреватель сатып алып аткан кези.
Ya bunlar kakas falan lakas olur. Bu niye sürüyorlar mı ne? Akrab var. Ne? Akrab var. Ya ama bırak ya tamam. Ama bırak ya. Pişir. Nereysin? Burada ki tamasan Sadık'taki dişleki patladı mayeki. Küçükçe? Yine bana canlı tuhaf görüyorum. Mağazı? Ne cevap var? Başına koyuyor. Sıra oğlum sana karşıdan götürsünçe. Yine bana gidi canlı. Ata görüyorum. Bu ikisi de para böyle canlı. Sen nereden tanıyorsun? O bu tür benim atamda da. Kanalımızda suyuşlarımızı silip es alıp duruyoruz. Yaşandı. Geçen bir kaldı. Evet, cümlenin iyi bağırlar. Bir geçince bakıyormuşsun. Beni de öyle yapmazsın. Anne etsin. Görünen olmaktı. Bu anda kırıklığımızda kanlarına imandı. Kanlarına jakşı, kanlarına akıldı. Saat 8'de inişke çıkpay. Apasının sözünde 2 yıl olan. Barımızdan kızlarına! Bayağı mafyalar Amerika'dan kanda iştik görseteler. Alo. Babam bende. Ha, balama işbirliği kaçırdınız süre akşam pul, lüboy, dolar, bana ver. Benim uçlu mafyalar kanalımızda da iştik. Alo. Babam bende. Sen aklın bende. Бүгүнкү мына университет командасы тамаша аябай жакты да. Мындай ар бир тамашабызда күлүп турдук, мындай жөнө турбай кол чабып, анан аябай кызыктуу болду. Суроолорду берип, аябай жакшы жооп беришти. Анан бир Оштуда университетинде бул көп жакшы эле информацияны алдык десек болот. Мындай айтканда, өзүбүзгө керектүү нерселерди алдык да. Норуз майрамы чыгыш элдеринде жаңы жылды тосуу майрамы болгон. Норуз дайыма жаздын, эмгектин, биримдиктин, тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары майрамдалып келет. Куттуу майрамда элибиз бири-бирине аярып, оркердик мамиле жасап, аз камсыздууларга жардам берип, кутман карыялардын батасын алууга умтулушкан. Жалпы журтубуз Норуз майрамын белгилеп жатып, сүмөлөк кайнатып, бири-бирине ак тилек, таза сезимдерин билдирет. Бул майрам эски календар боюнча 21 мартка туура келген Орто Азия элдеринин майрамы. Норуз күнү укташпастан ырдап бийлеп, сармерден айтышып, күй чертишип, кадыр түн тосушкан. Биздин университеттин жалпы жамааты да биргеликтен Норуз майрамын тосушуп, сүмөлөк кайнатышты. Сүмөлөк кайнатуу кезеги бул жылы аскердик факультеттин административдик чарба бөлүмүнүн кызматкерлерине келип, алар ар бир келген конокторду тосуп жатышты. Бул жаңылыктар биздин окуу жайда бир жуманын ичинде жүз берди. Кийинки жумада жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.